Мына биз Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду ушул эне көз жашы төгүлбөсүн деп мына сиздер көрүп тургандагыдай ак өргө салып берүү аракетиндебиз. Назарыңыздарда Кайрымдуу бол калайык көрсөтүүсү саламатсыздарбы? Өзүңүздөргө маалым болгондой эле Кайрымдуу бол коомдук кайрымдуулук фонду ушул жардамга муктаж болгон көзүнөн кайгынын көз жашы тамган энелердин көз жашын кубанычтын көз жашына айландырып, аларга кубаныч тартуулоо максатында ортодо татыктуу көпүрө болуу аракеттерин Кайрымдуу бол коомдук фонду жасап келет. Анда эмесе сиздер менен биргеликте биздин ушул салган ак өргөлөрдү таанышып чыгайлы. Кандайсыз Асыл эже? Келип калган турбайсың. Ооба, келип калдык мына. Мына ушу сиздер көрүп турган ак өргө бул бизге алгачкы жолу мынакей Асыл энекебиз ушундай көз жашын төгүп, мисалы бир кыйынчылыкка дуушар болгондугун айтып, канчалаган бизге бүгүнкү күндө бир күндө 30дан ашык кайрылуулар бар. Бирок ошол кайрылуулардын баарына эле биз кол сунуп, жардам берип, кубаныч тартуулагыбыз келет. Тилекке каршы биз жетише албай аткандыгыбыз кичине өкүнүчтүү. Ошон үчүн биздин коомчулугубузда деги эле жардамга муктаж болгон энелер болбосо экен. Эгер болгон болсо, анда биз намыстуу, ыймандуу, кайрымдуу, боорукер уулдардын катарында болгубуз келет деген чакырыктарды жасап келебиз. Бирок ошолордун катарында мына Асыл энекебиз мындан бир канча убакыт алдын бизге кайрылуу жасаган, аянычтуу тагдыры менен биз бул эненин дагы кайгысын тең бөлүшүп, ушул жакындан келип маалымат алып, анан сурасак ушул жардамга чынында муктаж экендиги көрүнүп турат. Колуна ошол майып кызын жетелеп сүйрөп, бул энекебиз ушундай бир квартирадан квартирага көчүп, ушул ным ушундай бир квартираларда жашап келет экен. Бирок ошол күндөн биз жүрөгүбүз ооруду. Анткени себеби мына энекем айтып кеткендей, уул үчүн, бала үчүн эне эмнеге гана даяр, бардыгына даяр экен. Ошон үчүн эч убакта энелердин көз жашы төгүлбөш керек. Анан мына ушундай кылып аткан ишибизде колдоо көрсөтүп, бизди ортодо татыктуу көпүрө катары көрүп, ушундай колдоо жасап, жакшы жылуу сөзү менен дем күч берген ар бир тууганыма мен терең ыраазычылык билдирем. Дүйнөнүн булуң бурчунан чыгып, биз менен байланышта болуп, бүгүнкү күндө бир тууганга бир тууган ишенбей, кызы энесине, энеси кызына ушундай бир байланыш оор болуп турган учурда, ынтымакка келүү кыйыныраак кырдаал болуп турган учурда бизге ишеним артып, колдоо көрсөтүп, мына ушундай өзүңүздөр көрүп тургандагыдай ак өргөнүн ушундай энекелерибиз мына 3 уктасак түшүбүзгө кирбеген, бизге чоң сүйүнүч болду деп турган энелер биздин гана кылган ишибиз менен эмес. Мына эгер көрүп турган болсоңуз, бизге кол сунган болсоңуз билесиздер. Мына сиздердин кол сунууңуздардын жыйынтыгын биз мына ушундай бүгүнкү берилип аткан жардамдар эч убакта дарексиз болуп калбаш керек. Даректүү болуш керек. Даректүү болгондугунан биз ушул ортодо бир татыктуу көпүрө болойлу деген ниетте берилген жардамдар дарекке жетиши керек. Жетпей орто талаада калбаш керек деген ойлорду бекем камтып, бүгүнкү күндө биз коомчулукта кызматтабыз. Ошондуктан ушул Асыл эжеге, энеге окшогон канчалаган энелер жүрөт. Бүгүнкү күндө дагы канчалары үйгө жете албай жүрөт. Ушундай бир оор аянычтуу тагдырда жашап аткан бир туугандарыбыз, энелерибиз айрыкча көп болгондугу бизди өкүндүрөт. Ошон үчүн мен чакырык кылам. Урматтуу мекендешим, ага, ини, карындаш, эже карындаштарым, келиңиздер. Бир келген дүйнөдө баарыбыз конокпуз. Бирок бир келген дүйнөдө биз канча убакытчалык өмүр жашайбыз, бир гана Кудайга маалым. Бирок бир келген бул өмүрдө мынакей бул Асыл энебиздин жанына биз келбесек, намыстуу кыргыздын уулдары канат болуп жанына турбаса, эне көз жашы төгүлүп, кыргыздын энелери башка улуттан жардам сурап жүргөндүгү бул ар бир кыргыздын намыстуу уул үчүн бир уят нерсе деп ойлойм. Ошон үчүн келиңиздер, биз ушу биргеликте бир ушул сооптабы сапарында бирге сапарлаш болойлу. Эне көз жашын сүрүп, эне батасын алып, эл батасын алып, эл улуу деген жакшы бир иштерди жасап, бул дүйнөдөн ушундай бир аркабызда жакшы ийиз калчу иш жасашлыкка чакырык кылам.
Талай эле жүрдүк Азаматка жолуккуча. Талай жүрдүк. Бирөөнүн кирин жууп, бирөөнүн үйүн акилеп, бирөөнүн төшөктөрүн көктөп берип, антип мынтип турмуш баягы эл катары өтүп атты. Бирок там жагынан аябай кыйналдык. Квартиралап жүрдүк. Бирин төлөсөк бирине жетпей калат. Кыштын күндөрү төлөбөй калган күндөрү да эшикте болуп калып аттык. Анан эмне болду? Анан орозонун 30 күндүгүндө Алла Тааламдын баягы пенденин оозунда болсо Алланын кулагында экен дейт. Азаматка жолугуп калдык. Тиги Бишкек паркка орозонун 30 күндүгүндө жолугуп калдык. Сакадай боебу сары алтын дегендей Азамат Байматовду мен бир аябай бир салаваттуу чоң киши көрүп аткам да. Ана кичинекей эле бир жөнөкөй эл кадырын билген, эне сыйлаган ата эмесин акылын уккан балдардан экен. Анан жолугуп калдык. Жолугуп калып анан бул балага жолугуп калып эле ортодо көп эмелер өтүп кетти, 5-6 ай. Азамат таппай калдым. Азамат анан бир күнү эле өзүбүз мойканын үстүндө жашап калдык. Алды мойка, үстү квартира болчу. Анан тамдын ошо белчесинен суу болуп турган кезде келип калды Азамат жана Гүлзат деген кыз менен. Ошол аркылуу анан Азамат ошентип бизди интернетке чыгарып, ошо элден айланайын, Россия болобу, Питер болобу, Сахалин болобу, Ош болобу, Көл болобу, Нарын болобу, Талас болобу, баягы элдер колунан келген жардамын берип атты. Ошонун аркасы менен бул үй салынып калды. Мына азыр биз ыраазыбыз. Бул үйдө ким билет, Азамат Байматов болбосо калып деле кетмек белек, ким билет. Ушунча майыптарга, ушунча мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга ушундай жардам көрсөтүп атат. Азамат бар болсун, бай болсун, ата энесинин кашында аман болсун. Азамат болбосо үйгө жетет белек, жетпейт белек, бир Алланын буйругу болду. Анан Азамат экөөбүз жолугуп калдык. Ол кандайча үй салып калдык. Анан баягы орозодо битир садака деген болот экен. Битир садакаларды да берип калды элдер. Анан мен өзүм мечитти жууп иштейм. Азамат Байматов билет, көп жардам берди үйгө. Тамагын, баягы продуктусун, сахарын, унун, беримшелин, майын, чайын алып келип атты Азамат. Мына эже бул мына деп кийимге чейин алып келип атты. Ошонун ичинде баягы мен өзүм эми Алланын жолунда жүргөндө бүт баарын алып албайсың да. Көп адамдарга да мен кайрылып жардам берип аттым. Тең бөлгөндү теңирим сүйүптүр дейт. Анан ошо Хайыл Кижара мечитинин ажысы бар, Бакыт деген токтогулдук бала жерди ошол адам берди бизге. Бакыт атаң көп жардам берди. Сууну чыгарды, воротаны койду, дубалды эметип атат, куруп берип атат. Азаматтын көпүрөсү болбосо эл кайдан билет эле. Биз ыраазыбыз, канча мына 10-11 кишиге Азамат үй салып берди. Өзүбүздүн атка минерлерибиз деле, чоңдорубуз деле бар. Анан аларга жетпей биз көмүскө да калып аттык да. Эч ким бизге жардам берген жок, эч ким неметкен жок. Анан мына ошол Кудайдын буйругу экен, үйгө жеттик. Үй мына сонун. Анан бул терезе пардону берген Жазгүлгө да Алла ыраазы болсун, бар болсун, аман болсун. Ушул жаркыратып заманбап үйдү салып берди. Терезе пардолорду алып келип берди. Моореки люстраларды да Азамат алып келип берди. Жакшы, Кудайга шүгүр, үйлүү, жайлуу болуп калдык. Квартиралап сурап келген киши жок, баягы квартиранын акчасын бербейсизби деген киши жок. Бир гана свет сууну гана төлөбөсөк жакшы, Кудайга шүгүр. Эл катары жашап атабыз. Мен сиздерге кайрылат элем. Биринчиден кыргыз элиме ден соолук болсун, аманчылык болсун, токчулук болсун, дасторконубузга нан болсун, элибизге тынчтык болсун, келе деген доочу болбосун, деген оору бербесин, көзү жок азиздер көрсүн, бала көрбөгөндөр наристелүү болсун, буг энебиз бешик алып келсин наристелерибизге, никеси жок кыздар, балдарга Алла Таалам ак никелүү кылсын, элибиз аман болсун, бар болсун.
бай болсун кагылайын эл, кыргыз элим. Кыргызстаныбыз жогорку деңгээлге жеткен бай мамлекеттерден болсун кагылайын Алла. Элибиз чет мамлекетке кыздарыбыз, балдарыбыз жумуш иштеп барбасын. Ошу Кыргызстаныбыз өнүгүп өсүп, финансы жагынан болобу, материалдык жактан болобу өнүгүп өсүп, алгачкы биринчи Кыргызстан өнүгүптүр деген мамлекетке жеткен деңгээлде бололу кагылайын Алла. Бар болсун кыргыз элим, аман болсун. Пайгамбары батасын берсин. Бата берсе теңдеши жок, артык берсин кагылайын Алла. Очогунда от болсун, казанында аш болсун, дасторкону нанга толсун, бир бергени миңге, миңдики түмөнгө болуп Алла таалам буйрутуп турсун. Душмандын колу жетпесин азамат, Кудайым сүйүп эстесин. Башыңан бакыт тайбасын, булбулдай үнүң сайрасын. Жакшылыгың мендей бейбачарага тие берсин, айткан батам кабыл келсин. О мин десең мына бата азамат, төрүңдө жорголосун Оли ата. О мин жолуңдасың, бар болгунуң балам. Назарыңыздарда кайрымдуу бол калай көрсөтүүсү болду. Көрсөтүүнүн негизги максаты элди ынтымактуулукка, биримдүүлүккө, кайрымдуулукка чакыруу. Биз менен бирге сооп табуу жолунда сапарлаш болууга чакырабыз. Кийинки көрсөтүүдө жолугушканча саламатта калыңыздар. Кыйын эмес муну айтып сүрөттөш, жаныбыз бир, каныбыз бир жүрөктөш.